презентацияны же чек-листтерди бесплатно дизайн кылыш үчүн Gamma app'ты каяктан табабыз. Анын үчүн Google дегенди басып, поиск деген жерде Gamma app деп жазасыздар. Search. Бул жерде мындай Gamma app деген приложенияны табасыздар. Сиздер start for free деген басасыздар. Анан continue with Google дегенди басасыздар. Эгерде орусча алам десеңиздер, бул жерде English дегенди басып туруп, бул жерде русский дегенди табасыздар. Анан продолжить с помощью Google дегенди басасыздар. Сиздердин готовый Gmail аккаунтуңар аркылуу ачылат. Менде уже бар, мен буну колдоном ар күнү. Эми сиздерге ар кандай вопросторду беришим мүмкүн. Биринчи жолу келгендер ошолорго коркпой любой эле кнопкаларды басып туруп иш кылып ушуга келиңиздер. Анан үчүн сиздерде уже готовый текстиңер болуш керек. Создать новый AI. Анан вставить текст деген бар. Бул жерде силер өзүңөрдүн текстиңерди коесуңар. Презентация деген галочка турат. Анан мен алдын ала даярдап койгон текстими жаздым. Сохраните именно этот текст дегенди басабыз. Сиз дегенде буну баспасак, силердин даяр текстиңерди бул өзү эле оңдоп салышы мүмкүн да. Например, создание на основе заметок, резюмируйте данный текст десеңер кыскартып салышы мүмкүн. Сохраните именно этот текст деген басып, анан продолжайте подсказывать редактору басабыз. Ушундай болду. Азыр бир-эки жерин тандашыбыз керек. Могу модель изображения и деген жерде художественный стиль, иллюстрация, аннотация ушундай болуп турат го. Силер эгерде мону фотореалистичный десеңер, анда дизайн ушундай фотолор, реальный фотолордон болот. Эгерде иллюстрация десеңер, анда ушундай иллюстрация сүрөттөрү текстиңерге жараша болот. Эгерде мына line art дегенди бастыңар, анда ушундайга окшогон форматта болот да. Мен, например, давайте иллюстрация дегенди тандайм. Бул жерде 400 кредит берет силерге. Ошо 400 кредит бүткөндөн кийин уже платный башталат да. 400 кредиттин ичинде көп нерселерди жасасаңыздар болот, в принципечи. Вот иллюстрацияны бастык, калгандарын тийбейбиз. Мына уже слайдтарга бөлүп койду. Эми биз продолжить деген басабыз. Эми бул жерде биз теманы выбирать этишибиз керек. Тема дегенде бул эми кайсы түстө болуш керек? Например, көк түстөбү, ак түстөбү, жашыл түстөбү, кремовый түстөбү. Допустим, мага ушундай түс жагат. Силер өзүңөргө тандаган, любой тандайсыңар. Сгенерировать дегенди басабыз. Биздин текст уже жасап баштады, дизайн кылып. Эгерде өзүңүз жасаганыңызда буга бир күн кетмек да. Болгону 5 мүнөт убактыңыз кетти. 10 вирусных идей. Ушундай кылып туруп сүрөттөр менен, текстиңерге байланыштуу сүрөттөр менен жасап коет. Буну сактап алышыбыз керек. Ал үчүн сиз үстүдө 3 точканы басасыз. Бу жерде экспорт деген бар. Ошону экспортты басасыз дагы. Экспорт деген туруп дагы басасыз дагы и экспорт в PDF кыласыңар. Эгерде силерге сүрөт форматында керек болсо, анда PNG болот. Мага PDF форматында керек. Мен баракчама катталып, нейросеть боюнча көп маалыматтарды алсаңыздар болот.